Өлкөдө мал жана балык чарбачылыгын камсыздандыруу сунушталып жатат. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Анда малчылар мамлекеттин камкордугуна муктаж экени жазылган. Мыйзам ар кандай климаттык шартта жана башка тобокелчиликтерден коргонуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. А катар фермерлерге каржылык колдоо каралат. Көп жылдан бери фермерлик менен алектенген Насип Бекмамат уулу малды камсыздандыруу зарыл деп эсептейт. Анткени ар кандай табигат кырсыгынан же түрдүү ылаңдардан мал жандыктар кырылып чыгымга кептелген учурлар арбын. Арасында асыл тукумдуу кымбат баадагы малдар да бар. Бул учурда мамлекет тарабынан эч кандай жардам көрсөтүү каралган эмес. Ал жүйөлүү малдарды камсыздандыруу муктаждыгы бар экендигин айтат. Жайлоого жөнөткөнүбүздө ар кыл кырсык болуп атат. Мисалы, суу ташкыны сел болуп эме болуп атат да. Кыргызстан фермерлерибиз жапа чегип калып атат. Бир өлгөндө бир 9 данам, 10 данам, 5 данам өлүп атат. Балдарчы чындап эле. Ошолор кичине камсыздандырып берсе, фермерлерге да кыйла жакшы болот эле да. Буга чейинки мыйзамдарда агро камсыздандыруу болгону менен кеңири жайылтылбай келген. Өлкө аймактарында жаратылыш кырсыктарынан жүздөгөн малдар бир күндө кырылган учурлар да кездешкен. Ошондо гана чабандардын маселеси көтөрүлүп баштаган. Бирок малды камсыздандыруу боюнча тиешелүү мыйзам жок болгону ар бир малды жылына бир ирет каттоого алып, эмдөө гана жүргүзүлөт. Общий малдын саны 8220, кой эчки бирги 13030, ушундай жылкы 720. Айлык өкмөт боюнча да, Манас айлык өкмөт боюнча. Ошолор бир 4 жеке ветеринар бар, ошолор тейлешет. Ар түрдүү оорулардан баягы эпизоотиялык абалдарды туруктуу сакташ үчүн ошолор карап убагында дары-дармек уколдорун берип турушат. Өлкө аймагында фермерлерди колдоо максатында Бүткүл дүйнөлүк банктын региондорду өнүктүрүү долбоору да ишке ашкан. Долбоор асыл тукум мал жандыктары менен камсыздап келет. Алар кымбат баада чет өлкөдөн алынгандыктан камсыздандыруу зарылчылыгы жаралат. Себеби ар кандай болуп атпайбы. Мисалы үчүн бир жылы былтыр чөп жакшы болду, мисалы үчүн. Даңдар жамгыр болуп жакшы болду. А кээ бир убакта фермерлер камсыздандырган үчүн баягы кылган мээнетине баарына күйүп кетет да. Эгер камсыздандырган болгон болсо, фермер үчүн кошумча чыгым, бирок баягы камсыздандырууга коюлган суммасын кепилдикти алганга мүмкүнчүлүк болот да. Ал сөзсүз болуш керек. Мал чарбачылыкта тоют маселеси да көйгөй жаратат. Айрым учурда кургакчылыктан түшүмдүүлүк болбой калганда мал карбагандар чыгымга кептелишет. Жаңы мыйзамда дал ушундай тобокелчиликтерден коргонуу каралган. Министрликтин маалыматы боюнча 2024-жылдын аягына карата өлкөдө бодо малдын саны 1 828 527 түздү. Жылга караганда ал 1,5% көп. Анын ичинде уйлардын саны 918 638 жетет. Алмагүл Эркебай кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.